Кутман күн. Бүгін 8 май 2023 жыл. Бадыраңдар 14 мартта отырғызған болчу. Азыркы мезгилде ушундай болуп өсүп калды. Анан биздин эксперимент боюнча айтып кетейин деп атам. Бул жакта кокосовый стружкага өстүрүлгөн болчу бардыгы. Анан кокосовый стружка жетпей калгандан кийин бул акыркы эки катар бул жагы арпа саман, бул жагы камыш болчу. Ушуларга өстүрүлгөн. Анан азыр салыштырып көргөндө тигилердин бою узун, түпүйүп турат. Булардын бою кичинерээк болуп калды. Бирок баягы өсүп атат өсүмдүк. Анан өзүмдүн оюмча биринчиден көчөт кичинерээк болуп калса керек эле бияк жакка. Анан экинчиден бул саман жана камыш буларды ныкташ керек экен да, биздики кесек тууралуу эле салып койгонбуз ошо боюнча. А буларды аябай майдалап туруп ныктаса анан отургузса болчудай. Себеби дегенде нык болгондо баягы берип аткан азык зат суюктук бир аз кармалат окшойт да, кокос стружканын артыкчылыгы ошондо экен. А бул жерде азык бул борпоңураак болуп агып кетип атат да, суюктук көп кармалбай калат тамырына. Ошон үчүн азык зат кичине жетпей калат окшойт да. Ушундай божомол болуп атат азырынча. Өсүүсү боюнча ошо кичине арткараак болуп калат экен, бирок негизинен өсөт экен. Мына азыр көрсөтөйүн. Мына бул жак кокосовый стружкадагылар да. Булардын өсүшү жакшы. Бул жактагы апилканы да көрөлүк. Апилка чирий баштаган экен апилка. Бирок апилка да өсүп атат. Же бул жерде эки себеп болушу мүмкүн. Биринчиден тигил жак күн жак бети, ошон үчүн жакшы өсүшү мүмкүн, күн жакшы тийгендиктен. Бул жака күн азыраак тийип көлөкө болуп калышы да мүмкүн да, бирок азыркы мезгилде өсүшкө эле негизги себеп менимче ошол камыш менен, бул жакта камыш менен бул биогумус деле ошондой натыйжа. Кокосовый стружкага караганда начарыраак да. Негизинен бул жактагылар начар, бирок антелик десек кокосовый стружка өскөн биякы деле начарыраак. Бирок салыштырмалуу буларга караганда жакшы. Ошондуктан азыркы мезгилге эксперимент жыйынтыгы боюнча айтсак, камыш менен арпа саманга өсөт. Апилка чирий баштайт экен, көп болбойт экен, биогумуска деле жакшы болот экен. Бул деле бирок болот экен, чирибептер өзү чиринде болгондон кийин. Негизинен булардан өсчө болчу экен. Болгону гана аябай майдалап, анан ныкташ керек экен да. Ошондой болчу экен. Биз кадимкидей эле кандай болсо ошондой салып койдук эле. Ошондон кичине кетирип койдук окшойт. Негизинен азыркы мезгилде айтса болот, кокосовый стружканын ордуна арпа саман менен камышты колдонсо болот экен. Ушундай жыйынтык болуп атат. Дагы убакыт менен айтып турабыз.